Саламатсыңарбы балдар. Силер менен кайрадан көрүшүп жаткандыгым үчүн кубанычтамын. Бүгүнкү сабак силерге кызыктуу жана пайдалуу болот деп ойлоймун. Теманы окуп үйрөнүүдөн мурун биз биринчи көнүгүүлөрдү аткарып, бүгүнкү сабакта колдоно турган ачкыч сөздөрдү таап алалы. Балдар, экранда көрсөтүлгөн коддук таблицанын жардамы менен бул жерде кайсыл сөз шифрленген экенин тапкылачы. Ар бир желекке туура келген тамгаларды аныктайбыз. Биринчи желекке М тамгасы туура келет. Экинчи желекке О тамгасы, үчүнчү желекке Д тамгасы, төртүнчү желекке Е тамгасы, бешинчи желекке Л тамгасы жана акыркы желекке жумушартуу белгиси туура келерин көрүп турабыз. Демек, бул жерде модель сөзү шифрлениптир. Морзе алифбесинин жардамы менен ачкычтык сөз берилген. Бул жерде ар бир тамгага чекиттерден жана тирелерден турган код туура келет. Мен силерге ойлонууга 5 секундда убакыт берем. Келгиле эми жообубузду текшеребиз. Бул объект сөзү. Баштапкы тексттин ар бир тамгасын алфавиттеги ал тамгадан мурунку турган тамга менен алмаштырышты. Бул алынган шифрди чечмелегиле. Жооп процесс сөзү. Бул жерде дагы бир ачкычтык сөз шифрленген. Келгиле балдар чечмелейбиз. Бул жерде ар бир санга туура келген тамгаларды тапкыла. Бул кубулуш сөзү. Дал ушул ачкычтык сөздөр менен биздин бүгүнкү модельдер жана модельдөө деген темабыз байланышкан. Бүгүнкү сабакта силер модель деген жана модельдөө деген эмнени модельдөөгө болот деген суроолорго жооп алып, модельдин түрлөрү жана касиеттери, модельдөө этаптары жөнүндө маалымат аласыңар. Адам өзүнүн ишинде ар дайым айлана чөйрөнүн моделин түзөт жана колдонот. Күнүмдүк турмушта болсо биз күн сайын объекттердин модельдери менен кезигишебиз. Бул автобустун кыймыл маршрутунун схемасы болушу мүмкүн, же манекен, же география кабинетиндеги глобус, же музейдеги картина. Эми аныктамага көңүл буралы. Объект бул курчап турган дүйнөдөгү нерсе, кубулуш, окуя же процесс. Башкача айтканда, адамдын ишмердүүлүгү же көңүлү багытталган бардык нерсе. Айлана чөйрөнү үйрөнүп жатып, адам бир эле материалдык объекттерди эмес, андан тышкары жаратылыш кубулуштарын, мисалы чагылганды же күндүн нурдануусун да изилдейт. Изилдөө объектиси нерсе болушу мүмкүн. Изилдөө объектиси кубулуш болушу мүмкүн. Изилдөө объектиси маалымат болушу мүмкүн. Модель сөзү латындын модулус, чейин, үлгү деген сөзүнөн келип чыккан. Кичинекей оюнчук машинелерди эстегилечи. Алар кадимки эле чоң автоунаалардын кичирейтилген көчүрмөлөрү болуп саналат. Бул модельдер болуп эсептелет. Эми аныктамаларга көңүл буралы. Модель бул изилдөө максатында реалдуу же ойдон алынган дүйнөдөгү объектти жана анын касиеттерин көрсөтүү. Модельдөө бул бизди курчап турган чөйрөдөгү объекттердин моделин түзүү жана изилдөө. Модельдер прогресстин өсүп өнүгүшүндө чоң мааниге ээ. Алар дүйнөнүн түзүлүшүн түшүнүүгө жардам берет.
Аларсыз ар кандай механизмдерди, техникалык түзүлүштөрдү, машиналарды, имараттарды курууга же процесстерди изилдөөгө мүмкүн эмес. Мисалы, самолеттун жана автоунаанын модельдери аларды туура башкарууну үйрөнүүгө жардам берет. Модельдерди сыноого коюп, ар кандай шарттарда пайдалануу менен машиналардын жана түзүлүштөрдүн ишин тестирлөөгө болот. Модельдер эмне үчүн керек болот? Биринчи, объекттин түзүлүшүн жана түзүмүн түшүнүү үчүн. Экинчи, анын касиеттерин, айлана чөйрө менен өз ара аракеттенишин жана өнүгүүсүнүн негизги мыйзамдарын көрсөтүү, окуп үйрөнүү үчүн. Үчүнчү, объектти башкаруу жөнүндө түшүнүк алуу үчүн. Төртүнчү, иш аракеттин объектке кандайча таасир этерин болжолдоо үчүн. Объект оригиналды прототип деп аташат. Объект алмаштыруучуну модель деп аташат. Эми модельдерди түзүү себептерин карап чыгалы. Биринчи, объект өтө чоң болушу мүмкүн. Экинчи, объект өтө кичине болушу мүмкүн. Үчүнчү, изилдөө процессинде объект зыян келтириши мүмкүн. Төртүнчү, изилдөө процессинде объект талкаланышы же бузулушу мүмкүн. Эми эмнени модельдөөгө болот деген суроого жооп берели. Объекттерди имараттар, кемелер, атомдун ядросу, кристалдык торчоолор жана башкалар. Процесстер, мисалы экологиялык абалдын өзгөрүшү, экономикалык процесстер, тарыхый процесстер жана башка ушул сыяктуулар. Үчүнчү, кубулуштар, мисалы жер титирөө, күндүн тутулуусу, цунамилер. Модель төмөнкүдүү касиеттерге ээ болушу керек. Биринчи, модельдин окшоштугу. Экинчи, модельдин тактыгы. Үчүнчү, модельдин баалуулугу. Эми модельдердин түрлөрүн карайлы. Модельдер накталай, башкача айтканда материалдык модель жана маалыматтык, башкача айтканда материалдык эмес модель болуп бөлүнүшөт. Накталай модельдер объекттердин негизги физикалык касиеттери жөнүндөгү маалыматты берет. Мисалы, глобус, адамдын модели, самолеттун модели, атомдун модели. Маалыматтык модельдер. Бул объект же процесс жөнүндө бардык маалыматтарды камтыган белгилердин жыйындысы. Мисалы, фотография, формула, диаграмма, таблица. Информатикада маалыматтык модельдерди колдонушат. Маалыматтык модельдер объекттерди жана процесстерди образдык формада же белгилер формасында көрсөтөт. Берүү ыкмасы боюнча маалыматтык модельдер төмөнкүдөй түрлөргө бөлүнүшөт. Образдык, белгилик, аралаш. Биринчи, белгилер модели жөнүндө сөз кылалы. Белгилер модели бул сөз менен сүрөттөп берүү же формулалар. Текстик маалыматты гана колдонот. Силер белгилер моделин математикада маселелердин шартын жазууда колдоносуңар. Образдык модельдер. Образдык модельдер. Булар фотографиялар жана сүрөттөр. Графикалык маалыматты гана колдонушат. Силер аларды китептерден, музейлерден жана башкалардан кездештиришиңер мүмкүн. Аралаш модельдер. Бул таблицалар, графиктер, диаграммалар, схемалар, чиймелер. Текстик дагы
тексттагы, графикалыктагы маалыматтарды колдонушат. Булар маалыматты көрсөтмөлүү берүү үчүн керек. Таблицалар. Таблицалар бирдей касиеттерге ээ болгон объекттер жөнүндөгү маалыматтарды иреттөөгө жардам берет. Таблицалык маалыматтар моделинин мисалы катары сабактардын жүгүртмөсүн айтсак болот. Таблица төмөнкү элементтерден турат. Сап, уяча, мамыча. Сап объекттердин касиеттерин жазуу үчүн арналган. Уяча сап менен мамычанын кезилишинде пайда болот. Маалыматты жазуу үчүн кызмат кылат. Мамыча объекттердин аталышын жазуу үчүн арналган. Эми графиктер жана диаграммаларга токтололу. Таблицаларда маалыматтар цифра жана символдордун жардамы менен жазылат. Бул объекттердин ар кандай касиеттерин салыштыруу үчүн дайыма эле ыңгайлуу боло бербейт. Маалыматты көрсөтмөлүү берүү үчүн график жана диаграммаларды кеңири колдонушат. График объекттин касиеттеринин өзгөрүү процессинин үстүндө байкоо жүргүзүүгө мүмкүндүк берет. Диаграмма объекттин бөлүктөрүнүн катышын же бир нече объекттердин касиеттерин катыштарын көрсөтмөлүү кылып берет. Графиктер жана диаграммалар маалыматтарды визуалдаштырууга жардам берет. Бирок бул учурда чагылдырылып жаткан чоңдуктардын тактыгы жоголушу мүмкүн. Бир объектти изилдөө үчүн бир нече түрдүү модельдерди колдонсо болот. Мисалы, бул жерде күн системасы объектисинин модели сүрөт түрүндө берилди. Бул жерде схема түрүндө берилди. Ал эми бул жерде таблица түрүндө. Бул күн системасынын планеталарынын негизги параметрлеринин таблицасы. Схемалар. Схема бул кандайдыр бир объектине жалпы жолунан шарттуу белгилөөлөрдүн жардамы менен көрсөтүү. Схеманын жардамы менен нерсенин сырткы көрүнүшүн дагы, анын түзүлүшүн дагы көрсөтүүгө болот. Күнүмдүк жашоодо бизди ар кандай схемалар курчап турат. Өткөлдүн схемалары, жол түйүндөрүнүн схемалары, метронун схемасы, кинотеатрдын, көрүүчүлөр залындагы отургучтардын жайгашуусунун схемасы, шаардын ичиндеги транспорттун кыймылынын схемасы жана башка көптөгөн нерселер. Карталар. Карталар тарыхый жана географиялык болуп бөлүнүшөт. Граф. Бул системанын курамын жана структурасын көрсөтмөлүү берүү үчүн каражат. Эгерде кандайдыр бир системанын объектилери чокулар менен, ал эми алардын ортосундагы байланыштар сызыктар менен көрсөтүлсө, анда биз каралып жаткан системанын маалыматтык моделин граф түрүндө алабыз. Схемалар бизге кандайдыр бир объекттер жөнүндө шарттуу белгилөөлөр жана белгилер түрүндө түшүнүк берет. Бирок кээде схеманын элементтеринин ортосундагы байланышты так көрсөтүүгө туура келет. Бул үчүн графтарды колдонобуз. Граф бул системанын курамын жана структурасын көрсөтмөлүү берүү үчүн каражат. Граф сызыктар менен байланышкан чокулардан турат. Сызыктар кырлар деп аталышат. Эгер силердин үйүңөрдө мектебиңерге бара жаткан жолуңардагы пункттарды бириктирсек, анда биз графты алабыз. Блок схемалар. Экранда блок схемалардын мисалдары берилишти. Чиймелер. Чиймелер проекциялоо ыкмасы менен алына турган объектилердин шарттуу графикалык сүрөттөлүштөрү, алардын өлчөмдөрүнүн так катыштары менен. Чийме сүрөттөлүштөрдө өлчөм сандарды жана текстти камтыйт. Сүрөттөлүштөр бөлүктүн геометриялык формасы жөнүндө түшүнүк берсе, сандар бөлүктүн жана анын бөлүктөрүнүн чоңдугу, ал эми жазуулар аталышы, сүрөттөрдүн аткарылган масштабы, бөлүк жасалган материал жөнүндө түшүнүк берет. Эми модельдөө этаптарына токтололу.
Маалыматтык модельдөө бул чыгармачылык процесс. Модельдерди түзүүнүн негизги этаптарын бөлүп карайлы. Биринчи этап — маселени коюу, модельдөөнүн максатын, модельди берүү формасын жана түрүн так аныктоо. Экинчи этап — модельдөө, модельди түзүү. Бул этапта системаны түзүүчү объекттерди жана алардын касиеттерин аныкташат. Үчүнчү этап — коюлган максатка модельдин төп келишин текшерүү. Мындай текшерүүлөр логикалык ой жүгүртүү, андан тышкары эксперимент, анын ичинде компьютердик эксперимент аркылуу жүрүшү мүмкүн. Эгерде бир нерсе ишке ашпаса, катасын оңдоого болот. Төртүнчү этап — бул модельди колдонуу. Бешинчи этап — алынган жыйынтыктарды талдоо. Эми өтүлгөн материалды бышыктоо максатында бир нече көнүгүүлөрдү аткарабыз. Биринчи, модельди ким биринчи табат көнүгүүсү. Берилген модельдерди жана алардын түрлөрүнүн аталыштарын сызыктардын жардамы менен бириктиргиле. Эми жообубузду текшерели. Берилген маалыматтык модельдерди кайсыл программалык каражаттар ишке ашыра алышаарын аныктагыла. Экранда программалык каражаттар жана маалыматтык модельдер берилишти. Демек, сүрөттү жасоо үчүн Photoshop программасын колдонобуз. Текстти редакторлоо үчүн тексттик процессор Microsoft Word'ду колдонобуз. Электрондук таблицалар Microsoft Excel таблицалык процессорунда жасалышат. Ал эми программа түзүү үчүн Visual Studio программалоо чөйрөсүн колдонобуз. Бул маселени графтын жардамы менен чыгаргыла. Барат тос жанат менен, жанат тос санат менен, санат тос барат менен, барат тос канат менен. Балдар, кимдин достору көп? Барат тос жанат менен дейт. Демек, барат менен жанаттын ортосуна сызык чыябыз. Жанат тос санат менен, анда жанат менен санаттын ортосун бириктиребиз. Санат тос барат менен, демек санат менен бараттын ортосуна чийме чийели. Акырында барат тос канат менен дейт. Демек канат менен бараттын ортосун бириктиребиз. Эми алынган графтан биз көрүп турабыз. Бараттын достору көп экен. Балдар, бүгүнкү сабакта силер модель деген эмне жана модельдөө деген эмне, эмнени модельдөөгө болот деген суроолорго жооп алып, модельдин түрлөрү жана касиеттери, модельдөө этаптары жөнүндө маалымат ала алдыңар. Үйгө тапшырма. Берилген маалыматтык модельдерди кайсыл программалык каражаттар ишке ашырышы мүмкүн экендигин аныктагыла. Экинчи, объект модель түгөлөрүн тапкыла. Үчүнчү, материалдуу эмес модельдерди тандагыла. Ушуну менен сабагыбыз соңуна чыкты. Кайрадан эфирде көрүшкөнчө сак саламатта калгыла.